Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн Садыр Жапаровду коргоо элдик кыймылынын өкүлдөрү маалымат жыйын беришти. Анда Канбек Усмоналиев алардын кыймылынын кылган бардык кадамдары оң чыкпай жатканын айтты. Биз буга чейин Садыр Жапаровду абактан чыгаруу талабы менен тынчтык акциясына да чыктык. Мындай бир топ кадамдарга да бардык. Жапаров мурунку бийликтин курмандыгы болду. Анын ырайым сурап кайрылуусу да каралбай жатат. Биз анын кайрылуусун кош колдоп колдойбуз. Бирок эмне себептен ырайым берилбей жатканына түшүнбөйм, деди ал. Мындан тышкары Садыр Жапаровду коргоо элдик кыймылы ЖМКнын саясатчынын жатак абакка маселеси боюнча билдирүүсүнө нааразычылыктарын билдиришти. ЖМК атай комиссия чыгаруучу чечимдерди алдын ала айтып жатышат. Ал эле эмес, мисалы башкаларга берилип жаткан мунапыс эмне себептен Жапаровго берилбей жатканы таң калтырат. Биз президентке да кайрылып кетет элек. Жапаровдун иши тууралуу туура маалыматтар сизге жетпей жатат окшойт. Камактагы Жапаровдун эч бир күнөөсү далилденген эмес. Бул ишти карап өз көзөмөлүңүзгө аласыз деп ишенебиз, дешти кыймылдын мүчөлөрү. Эске салсак, мурунку депутат Садыр Жапаров Күнтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү. Саясатчы 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысыкөлдүн ошол кезде губернаторун барымтага алган деген айыптын негизинде соттолгон. Анын кармалышын тарапташтары мурда президент Алмазбек Атамбаевдин тушундагы бийликтин куугунтугу катары баалашкан. Былтыр апрелде саясатчынын ишин караган жогорку сот аны 10 жылга кескен. 2019-жылы ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган декабрда басма сөз жыйынында Жапаровдун арызы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керек экендигин айткан. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде Өзгөн шаарын айланып өтчү акы төлөнмө жол куруу пландалып жатат. Бул тууралуу Спутник Кыргызстанга транспорт жана жолдор министринин орун басары Бакыт Бердалиев билдирди. Анын айтымында долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси эми иштелип жаткандыктан ага кетчү каражат жана жолдун узундугу боюнча бир нерсе айтууга эрте. Бирок аны курууга инвестордун акчасы жумшалары жана ал аркылуу жүрөм дегендер акы төлөй турганы белгилүү. Өзгөндү аралап жүрүп көрсөңөр, ал жакта жол тыгыны Бишкектегиден да көбүрөөк. Кыскасы, суроо талап бар. Ошондуктан шаарда айланып өтмө жол курууну пландап жатабыз, деди Бердалиев. Ал кошумчалаганда, инвестор издөө, жолду куруу жана башка жана ишке берүүгө болжолдуу 2-3 жылдай убакыт керек. Бишкекте 2 февраль күнү Жанар Акаев башында турган Кыргыз либерал-демократиялык партиясынын ачылыш аземи болуп өттү. Партия негизги ураанын жаңылануу мезгили деп атады. Кыргыз либерал-демократиялык партиясы 2011-жылы түзүлгөн, бирок буга чейин активдүүлүгүн көрсөткөн эмес. Кыргыз либерал-демократиялык партиясынын төрагасы Сейиттак Качкынбаев партиянын негизги максаттары катары салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүү, чакан бийликти куруу жана жаштарга орун берүү болуп саналарын билдирген. КЛДПнын дагы бир тең төрагасы Жанар Акаев акчасына таянган олигархтарга жооп берүүчү убакыт келгенин айтып, шайлоо маалында арзыбаган акчага алданбай баардыгы элдин колунда экенин айтты. Биз алдыңкы 3 партиянын бири болуп киребиз деген үмүт бар. Жергиликтүү кеңештин талапкерлери келди, азыр аларды шайлоого даярдап жатабыз. Азыр кошулууну каалаган партиялар четтен чыгат, анын ичинде реалдуу мүмкүнчүлүгү бар партиялар чыгат. Бирок биз билимдүү, илимдүү улан кыздарды парламентке алып келебиз деген ниетибиз бар. Азырынча кошулууга ниетибиз жок. Биз бардык партиялар менен сүйлөшүп жатабыз, четке каккан жокпуз. Бизде бир гана талап бар: партияга кошула турган адам таза, жаман иштерге аралашпаган болуш керек. Эгерде ал чуулгандуу иштерде аталып криминал менен байланыштуу болуп, коомчулукка жаман көрүнгөн болсо, биз андай адам менен иштеше албайбыз, деп билдирди Жанар Акаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Акыркы күндөрү социалдык тармактарды фейктер курчоого алды. Башкача айтканда, басып алды. Ачсаң эле негативден башы чыкпаган, бирөөлөрдү каралаган, урушуп табалаган жагымсыз посттор. Ансыз да акыркы убакта сын алдыга чыгып, сый артта калып, элдин нааразычылык алдыга чыгып, ыраазычылык артта калып барат. Ал аз келгенсип, Кытайдын коронавирусу арсыз фейктерге жем болду. Тигил жактан чыгыптыр, бул жака кириптир, тигинчеси кырылыптыр деген айтор арсыздардын оозунан ак ит кирип карайт чыгып жаткан мезгил. Ал эми Кытайдан алынган акыркы маалыматтар боюнча алардын ооз ачканга мойну жар бербейт. Жакшылыкты жар салгысы келбейт. Акыркы алынган маалыматтар боюнча бул аты жаман оорудан сакайып чыккандардын саны 506-га жетиптир. Кыскасы, Кытай бийлиги коронавирусту жеңиптир. Булак факты
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев алдыдагы парламенттик шайлоодо бийликти өз партиясына ачык жарыялоого чакырды. Бул тууралуу саясатчы Азаттыктын 2x1 программасына биримдик партиясы жөнүндө суроолорго жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында бийлик өз партиясын жашыруун жол менен парламентке алып келсе, элди сыйлабастык болуп калат. Мыйзам боюнча ал Сооронбай Жээнбеков партияга мүчө боло албайт, бирок аны колдогон партия сөзсүз болушу керек. Колдогондор ачык чыгышы керек. Мунун эрөөн-төрөөн көрбөшүбүз керек. Мыйзам жана саясат боюнча да укугум бар. Айтсам, кой терисин жамынып келип, парламентке келгенден кийин колдойбуз деп биринчиден шайлоочуларына карата сыйлабастык. Сооронбай Жээнбековдун колдоочуларына айтат элем, ачык чыгып колдогула, Жээнбековду тааныбайм дегендей түр көрсөтпөгүлө. Текебаев Атамекен партиясы алдыдагы парламенттик шайлоого катышаарын кошумчалады. Жакында эле жогорку кеңештеги айрым депутаттар биримдик партиясы менен шайлоого барары кабарланды. Ал бийликтин партиясы катары сыпатталып жатат, бирок партия өкүлдөрү азырынча тизме түзүлө элек экенин билдиришүүдө. Учурда тергөө абагында кармалып турушкан Равшан Жээнбековдун, Канат Сагынбаевдин, Мээрбек Мискенбаевдин, Фардиевдин, Карыпбек уулу Рысбектин жана Фарид Ниязовдун коомчулукка кайрылуусу 4 февралда жарыяланды. Алар бийлик, сот жана укук коргоо органдарынан болуп көрбөгөндө кысым көрүп жатышканын билдиришкен. Кайрылууда Кой Таш окуясына байланыштуу жасалма кылмыш иши боюнча жоопко тартылып жаткан саясатчыларга мурда президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына кысым болуп жатат. Бийликке көз каранды өкмөттүк комиссия бийликтин кызыкчылыгына жооп берген. УКМКнын Ички иштер министрлигинин башчыларын жана башкы прокурорду актаган. Ал эми мурда президент Алмазбек Атамбаевди жана анын тарапташтарын каралаган чечим чыгарууда деп жазылган. Мындан тышкары Ички иштер министрлиги жүргүзүп жаткан тергөө бир тараптуу, бурмаланып, жалган көрсөтмөлөр менен коштолуп жатканы айтылган. Кайрылуу ээлери соттор жабык түн ичинде өткөрүлүп жатканда бийликтин атайын жасалып жаткан басымы деп эсептешет. Биз саясий туткундар, бардык жарандар сыяктуу биздин сотторубуздун күндүз жана журналисттердин жарандуу коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу менен өтүшүн талап кылабыз. Ак экенибизди ачык соттор аркылуу далилдейбиз деп билдиришкен. Кайрылууга кол койгондор былтыр августта Кой Таш айылында массалык башаламандык уюштурган, бийликти басып алууга аракеттенген деген жана башка негиздер боюнча айыпталып камакка алынышкан.